Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде телеклиника көрсөтүүсү. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүдө биз эт жана эт азыктары адамдын күнүмдүк рационунда, айрыкча биздин Малгендиктүү тоолуу региондо эң негизги азык болуп эсептелет. Андыктан этти кандай туура колдонобуз, мына ушул туурасында сөз кылабыз. Бүгүн биздин студиябызда дагы мейман бар. Ал эми мейманы менен тааныштыра кетсем, ветеринария илимдеринин кандидаты, доцент Орозов Токтосун Султанович бүгүн бизде мейманда. Саламатсызбы агай? Агай, айтсаңыз, мына эт азыктарынын негизи эле коопсуздугу, адамдын организмине тийгизген таасирлери кандай, негизи эле аны кандай колдонушубуз керек? Ушуга токтоло кетсеңиз. Тамак аш продуктларын колдонуу боюнча биздин Кыргыз Республикасында ар түрдүү багытта, ар кандай деңгээлде иш-чаралар жүрүп келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. 1996-97 жылдар бекен Кыргыз Республикасынын президентинин указы чыккан. Андан кийин өкмөттүн дагы ар кандай токтомдору мына ушул маселе боюнча ветеринардык кызмат менен санитардык эпидемиологиялык жүргүзө турган иш-чаралар боюнча ушундай бир негизги документтер орун алган. Эми ушул указдарда мындай деп айтылганда, санэпидслужба менен ветеринардык кызматтын экөөнүн кандай байланышы бар жана булар биримдикте кандай иш-чараларды жүргүзүш керек, мына ушул маселе боюнча. Мына ушул документтерде негизинен санэпид службасы, ветеринардык служба кайсыл объектилерди текшериш керек, кандай текшерет, канча жолу текшерет, кандай багытта, кандай максатта текшерет. Мына ушунун баары тең жазылган болчу да, бирок тилекке каршы ошол убактагы ар кандай биздин республикада кырдаалдарга байланыштуу мына ушул указды туура эмес жакка багыттап алып, бүгүнкү күнгө чейин демократиянын тиги шарданы менен ардын кызматтар көп жакшы орун албай калды да. Мына ветеринардык санитардык экспертизаны эт азыктарынан алынган азык тамак аштар аркылуу адамга жугуучу көп оорулар бар да. Мына ушул адамдын ден соолугун, ушулардын тиги жашоосунун, өмүрүнүн жашоосунун тиги узактыгына көмөк көрсөтүүчү кызмат болуп эсептелет ветеринарный служба. Ошондуктан мына этти өндүрүүдө, аны мындайча айтканда пайдалануу дегеним аны тиги этти кайра иштетүүдө, андан дагы бөлөк продуктларды алып анан тиги элге тартуулаганга чейин ветеринардык кызмат көп жумуштарды аткарыш керек да. Мына ошол кызматтардын негизи болуп, биринчи ушул этти, уйдун эти, койдун, ошим тооктун, канаттуунун эттин түрү эмеспи? Топоздун, төөнүн эти дегенде кыскасы эмне эт болбосун, мына ошолорду биз төмөндөгүдөй бир негизги багыттар боюнча ветеринардык санитардык экспертизаны жүргүзөбүз. Айтыңызчы агай, ушул эттин ветеринардык санитардык экспертизасы кандай жүргүзүлөт? Негизинен ветсан экспертиза ушул 4-5 багытта жүргүзүлөт да. Биринчи ушул жугуш ооруларга каршы, жугуш ооруларды болтурбоо боюнча, аны жана тамак аш аркылуу таратпоо боюнча жүргүзүлөт биринчи багыт. Жугушсуз оорулар боюнча, малдын жугушсуз оорулар болот. Жанакы норма деп коебуз, өлчөмдөн тиги тескери мындай көрсөткүчтөрдү берген эт азыктары боюнча жүргүзүлөт. Митеги курт ооруларына тиги барбы, ошолор аркылуу жугуучу да оорулар бар. Бул багытта жүргүзүлөт. Анын жанакындай токсик инфекция деп коебуз, жанакы микробтордун өзү менен, микробтордун чыгарган уусу аркылуу тарагандагы инфекциялар бар. Токсик инфекция, токсикоздор деп коебуз. Мына ушуларга тиги жүргүзөбүз да, ушундай багыттарда жүргүзүлөт. Биринчи убакта мал аргасыздан союлуп калат. Ушу мал аргасыздан союлганда жүргүзөбүз ветсан экспертизаны. Экинчиден, мал союлгандан кийин иче карыны 2 саатка
түн ичинде алынбаса, ошол убакта да жүргүзүп калабыз. Мындан бөлөк убакта эгерде ветеринардык санитардык экспертиза жүргүзгөн ветслужбанын жанакындай клеймосы печаты жок келсе туш, ошол убакта жүргүзөбүз. Андан бөлөк туш ички органдары жок келсе жүргүзөбүз тушту. Анан жанакындай момундай ар кандай дарыларды колдонот да ветеринардык службада. Эмдөө дарылары, дарылоо, ошол дарылоо процесстеринде колдонулган ар кандай дарылар бар да. Ошолорду колдонгондо кайсы убакта колдонду, ветеринардык жанакы берген сертификаттын негизинде, ошо көрсөткүчтөрдүн негизинде, ошондой убактарда биз текшерүүнү сөзсүз иретте жүргүзөбүз. Андан бөлөк жанакы санитардык абал бузулган убактарда эгерде ошол эт менен заниматься этип аткан кишилердин өзүлөрү оорукчан болсо, аракча сальмонеллезный группа деп коебуз, паратифозный группалар болуп калса, вот мына ошолор болуп калса, анан могуки ошол эт азыктары көрүп аткан столдун үстү же болсо колдонулуп аткан ар кандай жанакындай бычак вилкалар, ошолордун баардыгын киргизгенде бир талапка жооп, санитар талапка жооп бербеген убактарда текшерип калышыбыз мүмкүн. Кыскасы, жанакындай ветеринардык документациясы жок келсе, анан жанакы үй шартында союлган малдар болуп калган убактарда биз обязательно муну текшеребиз да, ушундай багыттарда. Ветеринардык, санитардык такыр талаптары жок эле, ошол малдын эти айрым учурда колбасага өтүп кетип атат. Балким өлгөн малдын эттери өтүп кетиши мүмкүн, ошол боюнча дагы. Эттен алынган продукциялар, азык, тамак аштар, жанакы колбасалар, сардельки, сосискалар, жанакы консервный изделиялардын баары тең. Бул жанакы биринчи, экинчи категориядагы таза малдын этинен жасалыш керек да, биздин закон боюнча, ветеринардык закон боюнча. Ал эми кээ бир убактарда жанакындай арыктаган малдын эти дагы келип калышы мүмкүн. Ал эми жанакы өлгөн малдын эти деген сөз. Же болсо тиги чагылган тийип өлгөн, же болсо сууга чөмүлүп өлгөн, өйдөлүп өлгөн, ар кандай тиги себептер менен өлгөн малдын эти ал жанакындай переработкадан өтпөйт. Ага биз тыюу салабыз. Ветеринардык закон андайды колдонбойбуз да негизинен. Бирок тилекке каршы жанакындай тыюу салынгандан кийин сен текшербейсиң дегенден кийин, текшерсең дагы бир айда, эки айда, бир жылда бир текшересиң дегенден кийин жанакы иштеп аткан ишканалар ар кандай ветеринардык законду бузуп, жанакынын баарын кошуп ийет. Колбаса чыгарыш үчүн жана мен айткан биринчи, экинчи категориядагы оорубаган малдын, семиз малдын, мындайча айтканда ветеринардык тиги көзөмөлдөн өткөн ветеринардык документациясы аркылуу союлган малдын гана эти кетет. Жанакындай болуп кеткен учурларда өзү келип союп, документи жок келип тапшырып, ар кандай маркетингтерге, магазиндерге, жанакындай павильондорго өткөрүп ийет. Мына ушунун баарын тең көзөмөлдүккө ала албай, ветеринардык службанын негизги структурасы кыскарып кеткенин негизинде, азыр ветеринардык кызматкерлер жетишпейт көпчүлүк жерде. Ошонун кесепетинен, жанакындай ар кандай закондордун кесепетинен, жанакынтип тиги мал ар кандай тиги сатуучуларга, бизнесмендерге өтүп кетип, алар каалаганын жасап, продукциянын сапаты, анын тиги адамга тийгизе турган терс жактары аныкталбай, жанакынтип прилавкаларда көп убактарда сроктору да өтүп кетип, анын тиги бузулганы да текшерилбей, кыскасы элге реализацияга өтүп кетип, балдардан баштап чоң кишиге чейин детский садтарда, ар кандай жерлерде жанакындай оорулардын чыгып кеткени, аракча сальмонеллезный группа деп коебуз, паратифозный группа деп коебуз. Ошо шарттуу түрдө тиги оору чыгарчу микроорганизмдердин жанакы ичеги таякчасы, протея, тиңдемдер, биздин өзү ошондой көп микроорганизмдер бар. Мына ошолордун баары тең азыркы убакта көбөйүп кетти. Ошонун кесепетинен тиги балдар ооруп атат. Оору толугусу ар кандай жоготууларга учурап атабыз. Карган кишиби, орто жаштагы кишиби, аял кишиби, эркек кишиби, ар кандай жумушта иштеген кишилердин баары тең ошонун кесепетинен ар кандай нерселерге чалдыгып калып, мына ушундай бир жарак, мындай көңүлгө тойбогон, жараксыз нерселер
келип чыгып атат да биздин коомдо. Бизге жакшы маалымат бердиңиз. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр дагы сизден пайдалуу жакшы маалыматтарды алып алды деген ишеничтебиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар, анткени дал ушул эттен дагы кандай оорулар жугат жана ал адамга кандай коркунуч жаратат. Мына ушул туурасында сөз кылабыз. Ал эми бизде болсо мейманда ветеринария илимдеринин кандидаты, доцент Орозов Токтосун Султанович болду. Турган бөлүм химико-токсикология жана вейсан экспертиза бөлүмү деп аталат. Бул бөлүмгө малдын этин жаңылыгын текшерүү үчүн алынып келинет. Жана малдын сүтүн майлуулугун, кычкылдуулугун жана тыгыздыгын текшерүүгө алынып келет. Жана жумуртканы алып келишет. Санитарлык тазалыгын алоскопия методу менен текшерүүгө алып келинет. Азыркы убакта бизге 5 проба уйдун эти алынып келди. Жана 2 проба уйдун сүтү алынып келди. Biz etти текшергенде 3 жол менен текшеребиз. Еттин жаңылыгына текшергенге 3 жол менен текшеребиз. Эң биринчи аргилемский метод деп коет. Муну биз кароо жүргүзүп, еттин сырткы көрүнүшүн карайбыз. Эт кандай келинген. Бул алынган эттер негизи ветеринардык врачтар мал союлган этти 3 жерден алынат. Моюндан, далыдан, далынын тегерегинен жана сан эттен алынат. Ошонун бардыгын алып туруп 200 граммдан кем эмес эт алынып келет. Биз андан ашык эт албайбыз. Бирок 200 граммдан кем болсо текшерүүгө болбойт. Майдаланган этти мурда даярдап койгон бул дистилленген суу 20 грамм куюп алабыз мындан. Ушунун үстүнө майдаланган этти салабыз. Өзүнүн атайын капкагы менен жабабыз дагы 85 градус ысыктыктагы бажыны бойнага салабыз. Проба салынган идиштин ичи 80 градус ысыктыкта болуш керек. Жана ушул бууланып аткан кезде биз капкагын алып туруп, анан пробанын үлгүнүн жытын алабыз. Кандай жытта экен. 80 градуска жеткизекти улам термометр менен текшерип турабыз. Мына эми биз эттен анализ алгандан кийин мында биз сүзүп алган бульон ушундан 2 мл алып, мунун үстүнө көк таштын эритмесин 3 тамчы кошобуз. Муну 5 мүнөткө коебуз. 5 мүнөт койгондон кийин муну жарыкка карап көрөбүз. Мында чөкмөк жок, таза болсо, биз эттин тазалыгы, жаңылыгы экенин биз ушундан билебиз. Биз Нарын медициналык колледжинин лабораториялык диагностика тайпасын бүтүрүүчүлөрүбүз. Биз Нарындагы ветеринардык лабораторияга келип, эттин экспертизине келген эттерди текшерип, анализ жүргүзгөндү көрүп үйрөндүк.
Телеклиника көрсөтүүсүн андан ары улантабыз. Ал эми биздин студиябыздын экинчи коногу врач-эпидемиолог Нар медициналык колледжинин окутуучусу Орозова Айнура Токтосуновна конокто. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы. Мына биз жогоруда көрдүк, ушул эт азыктары кандай шартта ушу текшерилет. Ал эми айтсаңыз, ушул эт аркылуу кандай оорулар организмге киргенден кийин кандай оорулар козголушу мүмкүн, кандай оорулар жугат адамга? Эми биз айта кетсек, зооантропоноздуу жугуштуу оорулар бар. Ал зооантропоноздуу жугуштуу оорулар деген сөзүбүз малдар дагы ооруйт ал оору менен, адамдар дагы ооруйт да. Анан эгерде эт ветеринардык, санитардык экспертизадан өтүлбөй калса, текшерилбей калып, реализацияга өтүп кетсе, сатыкка өтүп кетсе, мына ошондой эттерден адам этти жана андан иштетилип чыгарылган азыктарды колдонсо, жугуштуу оору жугуп калышы мүмкүн. Бизде көп кездешүүчү бул кайсыл оорулар? Сибир жарасы өтө коркунучтуу жугуштуу оорулардын катарына кирет да. Бруцеллез оорусу, туберкулез оорусу, псевдотуберкулез, сальмонеллез, андан тышкары паразитардык оорулар да жугат эт аркылуу. Трихинеллез, токсокороз, цистициркоз деген оорулар жугат. Мына ошондой жугуштуу оорулар эт азыктары жана андан иштетилип чыккан азыктар аркылуу жукпаш үчүн райондук ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан ошол өндүрүштүк жайлар, места общественного питания деп коебуз, жана көпчүлүк тамак ичкен жайлар, кафе, ресторандар, столовыйлар, мына ошол жерлер текшерилип туруш керек да. Ал жерде кандай эт азыктары келип атат, эт азыктары кандай сакталып атат, эт азыктарынан тамак аш кандай даярдалып атат, муну бизден технический процесс деп коебуз. Техникалык процесс жакшы сакталып атабы, туура бышып атабы, эттин бышкан өзүнүн өлчөмү болот да, убактысы. Ошол даже бышкан эт туура сакталып атабы деген жагдайлар ушул борбор тарабынан текшерилип турат. Эт реализацияга өткүчөктү бир нече көзөмөлдөн өтүш керек. Сатыкка келгичек реализация деген бул сатыкта. Бул эң биринчи ветеринардык, санитардык экспертизадан өтүш керек. Андан кийин өндүрүштүк кароодон өтүш керек эт, мамлекеттик кароодон өтүш керек. Анан ошонун баары биригип келип, шайкештик ырастоодон өтүш керек. Ошондон кийин гана эт кардарга жетиш керек да. Ал эми ошол кардарга жетердин алдында жанагындай текшерүүлөр периодически көзөмөлдө болуп туруш керек. Эттин сакталуусу, мисалы, жалпы бул элге деле маалымат катары айта кетейин. Эт эгерде 24 мал союлгандан кийин 24 сааттын ичинде иштетилбесе эт, анда ал тоңдурулуш керек. Эт тоңдурулуш керек. Ал эми жанагындай тамак аштарды жазоодо тоңдурулган этти биз эриткенден кийин ал сөзсүз пайдаланыш керек. Эриткенден кийин ашып калган эт кайра тоңдурулбаш керек да. Себеби ал эттин физикалык, химиялык касиетин жоготуп коет. Айтсаңыз, кайсы нормативдик документтердин негизинде иш алып барасыздар? Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын токтомунун негизинде техникалык регламент бар. Ошол техникалык регламенттин негизинде ветеринардык, санитардык экспертиза да жүрөт, жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору дагы ошол регламенттин негизинде иш алып барышат да. Ал регламенттин ичинде өзүнчө эттин жана анын кайра иштетүүдөн алынган продукциялардын коопсуздугу боюнча техникалык регламент өзүнчө бар. Ошонун негизинде биздин ошол адистер, соответствующий адистер иш алып барышат. Бул регламенттин ичинде малдан этти алгандан баштап аны өндүрүштө иштетүү, андан тамак аштарды жазуу, анан кардарга жетүү, транспортировка, сатуу, бүт ошонун баардыгы санитардык гигиеналык талаптар деп коебуз. Ошонун баардыгы ушул технический регламенттин ичинде бар. Ошол нормативный документтин негизинде иш алып барылат. Анан дагы кошумча айта кетчү нерсе, бизде эт
бышырылат да. Минимум 2 сааттан 4 саатка чейин эт бышыш керек. Биздин бышкан эттер эгерде идиш аягыбыз таза эмес болсо, идиш аяктан да булганат, транспортировкадан булганат, жанагындай эттерди реализация кылып аткан бүгүнкү күндө жана одноразовый контейнерлер аябай жакшы кеңири колдонууда. Эгерде ал одноразовый контейнерлерибиз дагы таза эмес болсо, биздин бышкан, даяр, таза сонун продукциябыз дагы булганып калып, кайра кардарга келгенде кардар уланып калышы мүмкүн. Айтсаңыз, ошол сиз жогоруда санап өткөн оорулар, эгерде адам ошол ооруларды эт аркылуу жуктуруп алган учурда канча убакыттан кийин адам ооруйт? Тамак ашка уулануу бул инкубационный период деп коебуз, жашыруун мезгили. Ошол патогендүү микроорганизмди жугузуп алгандан баштап оорунун биринчи белгилери пайда болгонго чейинки убакыт тамак ашка ууланууларда өтө кыска. 2 сааттан 6 саатка чейин же 6 сааттан 12 саатка чейин, максимум 24 саатка чейин болушу мүмкүн. Бул тамак ашка ууланууларда. Ал эми жана зооантропонозный, особо опасный инфекциялык ооруларда болсо, эми алардын өзүнүн жашыруун мезгили бар. Мисалы Сибир жарасында 6 күндөн 14 күнгө чейин, бруцеллездо 3 жумага чейин инкубационный период созулушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө ошол бруцеллез оорусу ошол технически до конца необработанное мясо деп коебуз, толук бышпаган эттен жугулуп атат да. Шишкебек мисалы, бүгүнкү күндө ошол шишкебек чындыгында ошол бруцеллез оорусун жугузуп алууга кооптуу болуп эсептелинет. Эң сонун маалымат бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдирейин. Мынакей бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрүбүз дагы багы шишкебектин дагы мезгили башталды. Андан дагы багы эң биринчи коопсуздукту алдын алып, анан ошол тамактарды пайдаланса керек. Сизге рахмат. Биздин дагы көрсөтүүбүздө эң жакшы тема козголду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, студиямдын мейманы врач-эпидемиолог, Нар медициналык колледжинин окутуучусу Орозова Айнура Токтосуновна болду. Ал эми телеклиника көрсөтүүсүндө кийинки көрсөтүүдө дагы кызыктуу тема да сөз кылабыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта туруңуздар.